Саламатсыздарбы, эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Аны мен Жанара Алмазбекова жана кесиптештерим менен тааныштырабыз. Бул чыгарылышта. Ысык көл районунда ачылган Акылман президенттик лицейинин ар бир окуучусуна өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан планшеттер берилди. Каракол шаарынын Кашкасуу Кичи районундагы 3 көп кабаттуу үй жылуулук тутумуна кошулат. Тоң районунун Калкагар айылында жаңы китепкананын имараты курулуп, ишке берилди. Бүгүн 12 сентябрда өлкө жана эл алдында сиңирген эмгеги үчүн мыкты делген инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болуп өттү. Буга чейин эгемендүүлүк күнүнө карата президент Садыр Жапаров бир катар ишмерлерге Кыргыз Республикасынын баатыры артыкчылык даражасын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Күндүн биринчи жарымында Кыргызстандын мамлекетине жана элине сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасына ээ болгондорго, мамлекеттик жана партиялык ишмер Абдыс Юркуловго, академик жана хирург Иса Ахунбаевке сыйлыктар тапшырылды. Мындан тышкары салтанаттуу иш-чарага өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошуп жаткан дарыгерлер, педагогдор, жазуучулар, инженерлер, жаңы заманбап тармактардын адистери жана башкалар катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу Кыргызстандын соңку тарыхында жакындарынын тар чөйрөсүнүн гана камын жебей өлкөм деп иштеген мекенчил инсандарыбыз мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн ар кыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берүүлүүнүн үлгүсүн көрсөтүп келатканын баса белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 12 сентябрда КМШга мүчө өлкөлөрдөгү улуттук маалымат агенттиктердин башчыларын кабыл алды. Алар Бишкекке аталган уюмдун маалыматтык кеңешинин 29-жыйынына катышуу үчүн келген. Бул жылы КМШга Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Кыргызстандын КМШдагы төрагалык кылуусундагы маанилүү милдеттердин бири маалыматтык коопсуздук маселелеринде кызматташуу болуп саналат деген Жапаров. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, маалымат агенттиктеринин башчылары өз кезегинде КМШга мүчө мамлекеттер ортосундагы алака катышты чыңдоого багытталган аракеттерди уланта берерин белгилешти. Келерки айда октябрда Бишкекте КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Бүгүн 12 сентябрда Кыргызстанга кызамык кызылча вакцинасынын 755.500 дозасы келди. Бул вакцина менен 9 айдан баштап 7 жашка чейинки балдар эмделмекчи. Убактылуу эмдөө пункттарында жүргүзүлөт. Алар саламаттыкты сактоо уюмдарында жана билим берүү мекемелеринде уюштурулат. Кызамык вирусунун айлануусунун азайтуу, оорунун чыгышын аныктоо жана анын андан ары жайылышына бөгөт коюу максатында Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана ЮНИСЕФтин колдоосу астында кызамык жана кызылча менен күрөшүү боюнча демилгенин алкагында түзүлгөн. Оорулардын чыгышына жооп берүү фондуна шашылыш өлкө өтүнмөсү даярдалган. Кызамык жана кызылчага каршы кошумча эмдөө 18 сентябрдан Бишкек ош шаарларында башталып, 29 сентябрга чейин улантылат. Ысык көл районунда ачылган Акылман президенттик лицейинин ар бир окуучусуна өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан планшеттер берилди. Пландан тышкары келген президент лицейдин окуучулары менен маек куруп, алардын окуу программасы жана келечек пландары тууралуу кызыкты. Чолпон Ата шаарында Акылман президенттик лицей түзүлүп, ал ушул жылдын 25 августунда ишке кирген. Аталган окуу жайда Кыргызстандын аймактарынан тандалып алынган өзгөчө шыктуу 75 окуучу билим алууда. Өлкө башчы дем алыш күнү 10 сентябрда билим уясына пландан тышкары келди. Мамлекет башчысы лицейдин окуучулары менен маек куруп, алардын окуу программасы, жетишкендиктери жана келечек пландары тууралуу кызыкты. Колдоонун жана мотивациянын символу катары президент Садыр Жапаровдун атынан лицейдин ар бир окуучусуна окуу процессин жеңилдетүү жана өзүнүн потенциалын ачууга көмөк көрсөтүү максатында планшеттер берилди. Bu жақта екінші слайд, бұл жақтан шығарамыз. Бұл жаққа арғайсы нәрселер жасап болады. Бұл жақтан стикерлер бар. Например, дата жасап қойдыңыз. Майонезді жасап.
Volüm сразу бияктан байланышып, экранга чыгат. Экранга чыгат. Yeah, that's why the students are based for watch and we can show you. Ошондой эле мамлекет башчысы мындан ары окуунун жүрүшүндө алынган билим өлкөнүн жана коомдун жыргалчылыгы үчүн багытталышы керектигин белгилеп, ал лицейде көрсөтүлгөн билим деңгээлин жана таланттарын жогору баалап, окуучулардын өнүгүүсүн улантууга жана жаңы бийиктерге умтулууга үндөдү. Жогорку окуу жайга өткөзөбүз. Ар бир баланы ушул мектепти бүтүп чыккан. Андан кийин жогорку окуу жайды бүтүп чыккандан кийин биз мамлекеттик кызматтарга алып келип, кенете специалисттерден баштап өстүрүп, силерди мамлекеттик кызматчылар кылабыз. Түшүндүңөр, жумушсуз калбайсыңар. Ошон үчүн ата-энени сагынсаңар да чыдап, билим алып, тажрыйба топтоп, агайларыңарды эжелериңерди угуп, анан кийин келечекте 15-20 жылдан кийин мамлекетке карындашым айткандай салым кошуш. Өзүбүздүн мамлекетке келип иштеш. Мейли чет өлкөдө окуйсуңбу, мейли Кыргызстанда окуу жайды бүтөсүңбү, чоң окуу жайды. Бирок мамлекеттик кызматтарга иштейсиңер. Сабактар англис тилинде жана кыргыз тилинде өткөрүлүп жатат. Англис тилде так илимдин баардык сабактардын баары англис тилинде. Аны алыскы, жакынкы чет өлкөдөн келген чет элдик мугалимдер жергиликтүү предметтердин баардыгын 7 областтан тандалып алынган мыкты мугалимдер сабак өтүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда интеллектуалдык жактан өнүккөн муунду калыптандыруу максатында Конституциянын 66-71 беренелерине ылайык Акылман президенттик лицей түзүлгөн. Лицейге 6-класста окуп жаткан же аяктап жаткан окуучулар арасынан кабыл алынат. Аталган лицей билим берүү жана илим министрлигине баш ийет. Гүлбарчы Молдоева, Асталбек Саманчиев, Илич Касейинов, жаңылыктар, Ысык көл району. Тоң районунун Калкагар айылында китепкананын жоктугу көйгөй жаратып келген. Бул көйгөйдү чечип берүү максатында жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралып, жаңы китепкананын имараты курулуп ишке берилди. Ага аталган китепканада көп жылдар бою эмгектенген маркум Бермет Сагындыкованын ысымы ыйгарылды. Китепкананын ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары катышты. Иш чаранын жүрүшү туурасында кабарчыбыздын материалы. Тоң районунун Калкагар айылында жаңы китепкана ачылып ишке берилди. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана мектеп окуучулары катышты. Бул китепкананын имаратынын курулушуна жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Комсомол айылында биз 750 киши жашайбыз. Ушундай чакан китепкана ачылып атканына абдан сүйүнүп атабыз. Элибиз ушу китепкана менен китептерди окуп билим алабыз деген ишеничтебиз. Жаңы ачылган китепканага айыл тургундарынын сунушу менен көп жылдар бою үзүрлүү эмгектенип келген маркум Бермет Сагындыкованын ысымы берилди. Бермет Сагындыкова китепкананын жоктугуна байланыштуу өзүнүн үйүнүн бир бөлмөсүн ачып алып, окурмандар менен иштешкенин айыл тургундары айтып өтүштү. Китепкананын аты Бермет эжебиздин, Сагындыкова Бермет эженин атынан коюлуп атканына да абдан кубанычтабыз. Сагындыкова Бермет эжебиз ошо мурунтадан бери көп жылдар ушу китепкана тармагында иштеп, өзүнүн китепкана жок болгонуна байланыштуу өзүнүн бир бөлмөсүн ошо китепкана кылып иштеп келген экен. Алыскы чабандарга дагы тоого да чыгып, ошо чакан китептерди алып, атка жана жем баштыкка артынып, чабандарды да ошо камсыз китеп журналдар менен камсыз кылгандыгы да белгилүү болду да. Бул жаңы салынган китепкана 3 бөлмөдөн турат. Бул жерде окурмандардын келип китеп окуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Китепкананын фондусунда балдарга арналган жомок китептер, чоңдор үчүн көркөм адабияттар, Манас эпосу тууралуу жана башка китептер орун алган. Китепкана 2019 жылы Жогорку советтин депутаты Дүйшалиев Абдыбектин демилгеси менен келген. Ошондон бери жакшы иштер болуп жатат. Өкмөт жактан дагы, райондон дагы жакшы иштер келди. Жыл сайын китеп берилип турат буяка. 3 бөлмөлүү китепканабыз. Биринчиси окуу залы, экинчиси балдар бөлмөсү. Андан кийин тияктан китеп берилип кайра алынып турат. Калкагар айылында бала бакчанын жоктугунан аталган китепканада эрте өнүктүрүү борбору да ачылган. Бул жерге 6 жашка чейинки балдар келип сүрөт тартып, пластилинден аргандай нерселерди жасаганды үйрөнүп, мектепке барууга даярдыктарды да көрө алышат. Мир Мусубакунова, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан. Каракол шаарынын Кашкасуу Кичи районундагы 3 көп кабаттуу үй жылуулук тутумуна кошулат. Буга чейин жылуулук болбой, кышкысын жашоочулар бир топ кыйынчылыкты тартып келишкен.
Кичи райондогу откананын иши кайрадан жанданып, эми мындагы 390 абонент жылуулук менен камсыздалат. Мен Бишкектен алып келемби, мени команданы башка жактан алып келемби, группаны алып келип жасатып берейин. Материалын силер алып бергиле. Кыш жакындап чогулган элдин башкы талабы кыштан жылуу жумшак чыгуу. Каракол шаарынын Кашкасуу Кичи районунда жайгашкан бул көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары кыштын суугун бир топ эле тартып келишкен. Эми эл мүдөөсү ишке ашканы турат. Тагыраагы 15 жылдап иштебей турган откананын иши кайрадан жанданып, жылуулук берилет. Аталган отказан жылуулук пайдаланган кардарлардын саны кыскаргандыктан 2014-жылы жабылган. Аны кайрадан жандантууга керектүү жабдыктарын жашоочулар камсыздап, ал эми үйдүн жер төлөөсүндөгү жумуштарды Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы өз жоопкерчилигине алды. Бүгүн өзүм келип, комиссия менен бүт Кашкасуу элинин микрорайон, Кичи районунун жашоочулары менен сүйлөштүм, алардын көйгөйлөрүн уктум. Подвалдарыны ремонттоо иштери боюнча алар айтты, материалдарын алып берели, жумуштарын жасап бериңиздер деди. Биз ошого макул болдук. И подвалдагы жумуштарын биз өзүбүздүн ишкананын күчү менен жасап беребиз. Ал эми үйдүн ичиндеги стояктардын үйдүн ичиндеги бүт батареяларын алар өздөрү орното турган болушту. Котельныйдын жумуштарыны бир айдын ичинде биз толук бүтүрөбүз и көп кабаттуу үйлөргө жеткиртебиз. Ал эми үйдүн жер төлөөсүндөгү жумуштарды алар айтып атышат, 20-сында материалды алып беребиз деп атат, биз 20-сынан баштап жумушту баштайбыз. Канча жылдан бери отопление кирген жок бизге. Биз жардам сураганбыз биздин мамлекеттен, кандай жардам бере аласыңар деп. Эми ал маселе чечилди, теплокоммунэнергонун чоңдору келди, жетекчилери проблеманы чечип берди. В том, что жумушуна төлөбөйбүз дешти да, биз төлөбөйбүз, бизге деген только закупка материала болуп атат. Хотя бы ошого деле рахмат. Мындан тышкары буга чейин жылуулук берүүнүн акысы өз убагында төлөнбөй, карыздар чогулуп кеткен. Тиешелүү жетекчилер менен биргеликте бул маселеде талкууланып, бул мыйзамдын негизинде гана чечилери белгиленди. Карыздар боюнча биз айттык, бүт баары мыйзам чегинде чечилиш керек. Себеби бул карызды болгон карызды, дебитордук карызды эч ким жок кыла албайт аны. Аны только соттун чечиминин негизинде гана биз чече алабыз. Каракол шаарында борбордук жылуулук тутумуна кошулган көп кабаттуу үйлөрдүн, мекемелердин саны жыл санап өсүүдө. Бүгүнкү күндө аталган ишкана калкты жылуулук менен камсыздоо багытында бекитилген планга ылайык иш алып барып жатат. Школа котельныйыбыз бар. Буга чейин жабык турган. Быйыл 2023-жылы ишке киргизип, жандандыруу иштери башталды. Жылуулук жабдуу ишканасы боюнча бүгүнкү күндө баардык отказандарыбыз графиктин негизинде коюлган ушу план боюнча ремонт иштери толук бүттү. 2023-24 жылкы кышка от жагууга биз даярбыз. Аталган ишкананын карамагында жалпы 23 откана бар. Анын ичинен 22си көмүр аркылуу, 2 откана электр энергиясы менен жылуулук берет. Бул кала аймагындагы 2889 абонент, 8 мектеп жана 30дай мекемени жылытат. Жылуулук берүү мезгилине 12.000 тонна көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө 3.000 тонна жыргалан көмүрү ташылып келди. Айнура Достукбекова, Нурлан Шойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Түп районунун Балбай айылында кышка карата даярдык иштери башталды. Анда бардык электр тирөөчтөр жана чубалгалар алмаштырылып, толук түрдө жаңыртылууда. Мамычалардын зымдары алмаштырылып бекемделип жатканы айыл тургундарында кубандырып турган чагы. Электр энергиясы кээде ар кандай шамал, калың кар жана ошондой эле айылдын көчөлөрүндөгү сынган бактарактардын бутактары дайыма көйгөй жаратып келишкен дейт Балбай айылынын тургундары. Ушул балдардын, электрик балдардын ишин көрүп кубанып атабыз. Буган дери көп жолу светтер өчүп, кыйналткан. Эми Кудай буйрса жаңы зымдар тартылып атыптыр. Мындан ары өчпөйт деп атат, Кудай буйрса жакшы. Шамал болгондо көпчүлүгү жанагы бактар тиет, аркы берки болот, ошолордон көп эме зымдар үзүлүп, столболор эскирген, баарын жаңыртып атат Кудай буйрса. Иштери жакшы болуп атат. Буга чейин мамычаларды орнотуп келишкен болсо, азыркы учурда СИП зымдарын тартып, анын натыйжасында техникалык өчүп калуу жана аны менен бирге авариялык учурлар абдан аз болоруна кепилдик бар. Күн сууктаган кезде электр жылыткычтар массалык түрдө кошуларын айтпасак деле белгилүү. Ошондой учурда ушундай жаңы зымдар көптөгөн кырсыктардын алдын алууга негиз болуп саналат.
Биринчи бригада столба биздин алдыга орнотуп баратат. Даяр столбаларга биз сип кабелдерин монтаж кылып атабыз. Канча жылдан берки алмашылбаган зымдар алмашып, чирип кеткен столбалар алмашылып атат. Ошо. Бүгүнкү күндө мына түп районуна 45 километр каралган. Бул балдар бүгүнкү күндө мына түп районуна 45 километр каралган. Бул балдар ишендирип атат. 1 ноябрга чейин толук бүтөбүз деп. Андан тышкары бияка доп типи разгрузка типи 3 трансформатор каралган. 4 трансформатор төп районуна для увеличения мощности каралган. Строительство ВЛ-10 киловольт боюнча 1 километр 300 каралган. Анын ичинен ВЛ-04 боюнча 3 километр 900 каралган да. Ошонун баарын Кудай буйрса 1 ноябрга чейин толук бүтөбүз деп ишендире алам. Бышыктык жагынан мыкты келген, күчтүү электр кубатына туруштук бере алган СИП зымдары Ысык Көл областы боюнча 364 каралса, анын ичинен 122-нин иши аяктап, ал эми калган 242 километр зым ноябрь айына чейин толук бүткөрүлмөкчү. Ысык Көл маалымат программасы үчүн Талгат Токтомушев, Асылбек Касянов, Түп району. Караколдо жаш ишкерлер үчүн кластердик окутуулар өтүүдө. Окутуунун темасы ийгиликтүү ишкердиктин сырлары. Тренингте ишкердикти колдоо борборунун адистери өтөт. Тренинг 2 күнгө созулат. Кененирээк Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. 12-13 сентябрь күнү Караколдо ишкердикти колдоо борбору ийгиликтүү ишкерликтин сырлары деген темада тренинг өтүүдө. Окууну бизнес, юрист, пиар консультанттар өтүүдө. Тренинг 2 күнгө созулат. Мен ишкердикти колдоо борборунун 2 күндүк тренингине катышып атам учурда. Бул тренинг ишкердикти кантип алып жүрүш керек, кантип масштабка чыгыш керек, кантип стабилдүүлүккө чыгыш керек, маркетинг жагынан болобу, сатуу жагынан болобу, же финансылык жагынан болобу, азыр окутуу болуп атат. Бүгүн 1-күн, эртең 2 күн. Командага бөлүнүп, практика жүзүндө ар кандай бизнес кейстерди жасаганга аракет кылып атабыз. Ишкерлик менен алектенем. Мен конные прогулки Караколдо. Ошону өнүктүрүү, анан масштабка чыгуу үчүн ушу тренингке келип отурам. Тренингден Кудай буйрса бүгүн деле жемиштүү күн болду десем жаңылбайм. Эртеңки күн дагы болот, 2 күндүк тренинг. Эртеңки күндү дагы келебиз Кудай буйрса. Окуунун максаты региондогу ишкерлердин бизнести жүргүзүүдөгү жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу, алар менен эң актуалдуу маалымат менен бөлүшүү жана орто чакан бизнестеги ордун окутуу аркылуу бекемдөө. Тренингдин алгачкы күнү маркетинг жана сатуу, бизнес план даярдоо, финансылык план түзүү тууралуу сөз болду. Ысык Көл ишкердикти колдоо борбору тарабынан ошол биз атайын 2 күндүк тренинг уюштуруудабыз. Бул тренингдин негизги максаты ишкерлерге туура багыт берүү, бизнес планды даярдоосунда, юридикалык каттоодон өтүүсүндө, айтор ишкер ошол SMM тармагында дагы, ошол бизнес тармагында дагы комплекстүү, тереңдетилген билим ала алат. Бул 2 күндүк алкагында. Жана бул 2 күндүк тренингде жалпысынан азыр 25 ишкерибиз катышууда. Бул албетте тандоонун негизинде жүргүзүп алдык. Буюрса бул тренингдин жыйынтыгында албетте ишкерлер өздөрү бизнес план жазууга, өздөрү ошол башында кандай идеясы болсо, ошол идеяны жүзөгө ашырууга түзмө-түз колдон келген күчүнү жумшаганга аракет кылат. Ошол эле учурда биз ишкерликти колдоо борбору, консультанттар, бизнес консультанттар бул жаатта албетте ишкерлерибизди дайыма колдогонго, аларга жардам бергенге, алардын пиар жагынан, SMM жагынан өсүп өнүгүүсүнө, таанымал болуусуна, бизнестин өнүгүүсүнө албетте биз чоң салым кошууга даярбыз ар дайым. Ал эми 2 күнү SMM аркылуу сатууларды жогорулатуу, нейминг, ошондой эле ишкерликти каттоо, салык режимдери, электрондук счет, фактура деген темаларда теория жана практикалык иштер болот. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн. Тоо арасындагы жайыттарды, жайлоолорду тикенектүү бадал алтыгана каптап баратканын малчылар айтып келишет. Алтыгана караган жыл өткөн сайын көбөйүп, адырлардан өтүп түп-түз талаларды дагы каптап келүүдө. Пайдасы жок тикенектүү бадал суусамырды байырлаган малчылардын баш оорусуна айланган. Айыл чарба министрлиги тикенек өсүмдүгүн жок кылып, ордуна жайыт чөйүн себүү аракетинде. Кененирээк кийинки сюжет.
Суу самыр өрөөнүндө кеңири жайылып бара жаткан 6 гана акыркы мезгилде малчылардын жеңилгис душманына айланды. Тамырын тез жайылтууга жөндөмдүү гүлү сары көп жылдык бадал жайыттардын аянтын гана кыскартпастан жер кыртышынын сапатына да зыянын келтирүүдө. Жарылышта кереги жок неме болбосо керек. Бирок баягы өтө көп болуп баратат да баягы. Тиги карышкырдын бир көбөйүп кеткени болот. Ушундай бир тикенектердин көбөйүп кеткени, кичине мынау склондордо тура берсе болот. Баягы жер көчкү тигиндей мындай көп болбойт. Ана мынау түз жерде малдын жанакы суу иче турган жери, элдердин тиги отурган жерлери, ошолорду баарын басып кеткен. Суу самырда 472 000 гектардан ашык жайыт жерлер бар. Акыркы эсептөөлөр боюнча анын 30 гектардан ашыгын зыяндуу бадал каптаган. Жайыттарды керексиз өсүмдүктөр басып кеткендигинен улам жыл сайын 2,5 миллион тоннадан ашык жайыт тоюттары жоготууга учурап жатат. 6 гана менен азыртадан күрөшпөсө жайлоого чыккан малжандык жалаң гана тикенек жеп калышы мүмкүн. Нымдуу суунун жетинде нымдуу жерлердин баарын басып кеткен дагы мал ошо жанында сууга жетпей ар жактан айланып алысыраак болушундай болот да кичине. Анан мунун арасында кичине мал кирип кетсе да чыга албай калат. Анча мынча начар косулар тигиндей мындай. Анан ошо баягы ортоңку жерлерди алып таштаса кичине жайыт кеңейлеби дейм да, бул миңдеген гектар көп болуп кетпеди. Өтө көп болуп кетти. Семинардын жүрүшүндө мульчер атайын техникасы менен 6 гана карагана бадалы жок кылынып, ал жерлерге көп жылдык жайыт үрөндөрү себилди. Быйыл республикалык бюджеттен жайыт чөптөрүнүн үрөнүн себүү үчүн каражат бөлүнгөн. Айыл өкмөттөр менен жайыт комитеттерине таратылган үрөндөр ушул жылдын күз айларында кунарсыз жайыттарга себилет. 6 гана карагана бадал басып кетти. Бул биздин жайытыбыздын тарышына, ушул малчыларыбыздын жайытка чыгышына бир өзүнүн тоскоолдуктарын алып келип атат. Мунун аркасында биз дагы өзүбүздүн тоют маселебизде дагы тоюттун көлөмү дагы кескин азайып атат. Ушул максатта ушул жайытты калыбына келтирүү максатында дагы өлкө башы Садыр Нуркожоевич тарабынан, министрлер кабинетинин төрагасы Акып Өсөнбекович тарабынан бир топ бизге тапшырмалар берилген, ушуларды калыбына келтирүү максатында. Анан ошол иш-чараларды аткаруу максатында бүгүн ушул 6 гана карагананы жок кылуунун 3 чыкмасын Айыл чарба министрлиги өздөрү мындай сыноодон өткөрдүк. Мал жегенге такыр жарабаган 6 гана бадалы негизинен суу самырда көбөйүүдө. Өткөн жылы аталган аймактын 4 гектар жайыт жери тикенектүү өсүмдүктөн тазаланган. Тазаланган жерге мониторинг жүргүзүлгөндө 6 гана карагана бадалынын кайра өсүүсү байкалган эмес. Ал жерлерге эми жайыт чөптөр өсүп, мал жайганга шарт түзүлгөн. Айнура Достукбекова, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Алдыда эл аралык жаңылыктар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.